Кайсы баласынын колунда ата-энеси картайган мезгилде болсо, бириңиз үйдө калды деп өздөрүнүн атасынын улуу экендигини баяндаганда Юсуф алейхисалам сурады: "Неге аксакалды жалгыз таштап аттыңар?" депчи. Юсуф алейхисаламдын өзүнө аны жок болуп кеткен деп айтып атат. Эгер ата-энеңиз сиздин колуңузга келгенден качып жатса, сиздин үйүңүздө турбай жатса, билиңиз сиздин кызматыңызда кемчилдигиңиз бар экен. Эгер ата-энеси наразы боло турган болсо, инсан бактысыз болуп калат. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın okuyasında olçuğuz. Yusuf aleyhissalatu vesselam'dın padişa vazir kılıp dayındap koydu. Oşol dayındap koygondan keyin bayağı aytılgan tokçuluk bolgon 7 yıl öttü. Tokçuluk bolgon 7 yıl ötüp budaylardı kamtıp dayındap aldı. Andan keyin ekinci 7 yıl geldi, al 7 yılda açarçılık boldu. Açarçılık ушунчалык көп болгондуктан бүт шаарларда кыйналып калышты эл. Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир туугандары турган шаарга да качарчылык жетип, алар да жашоодо кыйнала баштады. Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарынын келишини күтөт эле. Бир күн алар дагы келет деп. Yusuf aleyhissalatu vesselam paygambar bolup jönötülgön en birinciden özünün bir tuğandarına. Tağırağı aytkanda Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı erçip baktulu bolo turgan en birinci negizgi 11 bir tuğanı ele. Yusuf aleyhissalam'ın 12 bir tuğan. Bani İsrail dep koyot, oşol 12 topko bölünöttür. Oşol 11'ini kütöt ele. Kaçan alar kelet? Kaçan alarga men davat berem, alar adашкан жолдорунан оңдолот. Тагыраак айтканда, алар Юсуф алейхиссалату вассаламга зулум кылып, туура эмес мамиле кылгандыгынан оңдолот деген ою бар эле. Ошентип Юсуф алейхиссалату вассалам ар бир шаарга баягы казынасына келип, будай сатып алабыз, дан сатып алабыз дегендерди тактайт эле. Адамдарын жөнөтүп, ким экенин тактагылачы, кайдан келди дейт эле. Ошентип bir күн тактаса bir туугандары келген болот. Bir туугандары келгенде алыстан тактайт. Bir туугандарыга өзү түзмө-түз сүйлөбөйт. Өзүнүн Юсуф алейхиссалам экенин, алардын bir тууган экендигини билдирбейт. Себеби Юсуф алейхиссалату вассалам алардын хидаятка келишин, алардын ошол мурдагы кылган туура эмес иштеринен тобо кылышын каалайт эле. Бирок тобо кылышы үчүн азыр сүйлөп жүгөрсө болбойт эле да. Качан Юсуф алейхиссаламдын bir туугандары кылган иштеринин ката экендигини, Юсуф алейхиссаламды өлтүрөбүз деп кудукка таштап, Юсуф алейхиссалату вассаламга зулум кылып, кул кылып саткан дагыры, жана Юсуф алейхиссалату вассаламды жок болуп кетти деп жүргөн иштери туура эмес экендигини моюндай турган деңгээл келиш керек эле. Ошону күтүп атат эле. Эгер Юсуф алейхиссалату вассалам азыр айтып койсо Юсуф алейхиссалам экендигини, алар каталарын моюндабай калат эле да. Ошол үчүн адам качан туура жолго түшөт десе, өзүнүн учурдагы кылып жаткан иши туура эмес экен деп билсе, анан туура жолго түшөт. Эгерде бир адам ката ишти кылып жатса, ал ошол кылып жаткан ката ишини ката деп ойлобосо туура жолго түшпөйт да. Ошондуктан караңыз, кээ бир арак ичип кеткен адамдар батыраак оңолуп кетет да. Эмне үчүн десе, ал арак ичип жатканда ката кылганын билет. Кээде барып калсаң кыдырып, жолдо сени көрүп калсам эмне дейт? Молдоке кечиресиз. Эми Алла да кечиримдүү да деп өзүнүн ката кылганын билет да. Бирок бир инсан бар, ката кылат, ката кылганын билбесе, муну билбесе, аны оңдош кыйын. Ошол үчүн оңолуудун жолу кандай десе, өзүңдүн кылып жаткан ишиңди карайсың, ушул чындап эле туурабы же сенин оюңда туурабы? Ар бир адам өзүнүн кылып жаткан ишини өзүнүн ою менен баа берип коет экен. Ушул туура депчи. Жок, андай эмес. Туура жана катаны ажыраш үчүн, айырмалаш үчүн ошол туураны жасаган адамдардын жолуна карашыбыз керек экен. Мисалы, динибиз, биз кылып жаткан ибадатыбыз, намазыбыз, орозобуз туурабы же катабы? Ахлагыбыз, мамилебиз катабы же туурабы? Сахабаларга салыштырат экенбиз. Эгер сахабалар сиз кылган ишти кылган болсо кыла бериңиз. Эгер сахабалар сиз кылган ишти кылбаган болсо да кылбаңыз, үчүн ката экен да.
Сиздин оюңузда туура болсо дагы ал ката болуп саналат. Мисалы эмне кылат кээ бир адамдар риба кылат, сүткордукка барат, риба кылат, процентке акча иштейт. Не дейт? Эми зарыл болуп жатат да дейт. Өзү разы болуп келип жатат да, эми менен суранды, мен аны мажбурлаган жокмун дейт. Не кылды? Ушундай ишти сахабалар кылды беле, карап көрүңүз. Сиздин ахлагыңыз туурабы же катабы билиш үчүн сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи салыштырат экенбиз. Ошол сахабаларда ушундай ахлак бар беле? Сахабаларда ушундай ахлак болсо, анда кыла бериңиз, сиздики туура экен. Пайгамбар алейхиссаламда бар болсо, эгерде жок болсо аларда анда кылбаңыз, ката экен. Сиздики өзүңүздүн баягы туура деп билип алганыңыз экен да. Ошол үчүн эмне кылды Юсуф алейхиссалату вассалам аларга билинбеди. Экинчиден Юсуф алейхиссаламды кудукка таштаганда Юсуф алейхиссалам кичкей бала болчу. Андан бери ондогон жылдар өтүп Юсуф алейхиссалату вассаламга сакал чыккан чоң жигит болуп кеткен эле. Юсуф алейхиссалату вассалам падышанын тактысына олтурганда, падышанын кийимин кийгенде түз карай албай калышты баягыларчы. Юсуф алейхиссалату вассаламдын жанына келишти, бирок тааный албады. Мына ошон Аллах Таала айтып атат. Келишти Юсуфтун бир туугандары, андан кирди Юсуфка. Юсуф билди аларды, алар тааныган жок Юсуфту деди. Юсуф алейхиссалам алдына келди. Анан Юсуф алейхиссалам аябай сыйлады, конок кылды. Анан акырын сураштыра баштады. Атасынын абалы кандай экен, ахвалдар кандай болуп атыптыр деп анан сурады. Силер кайдан келгенсиңер, кимсиңер, канча бир туугансыңар? Акырын сурап баштаганда айтты, биз 11 тууганбыз. Биз 10убуз келдик. Атабыз калды деди. Анан өзүн тааныштырганда атасы Якуб алейхиссалам пайгамбарды айтып, биздин атабыз пайгамбар Якуб деген аксакал ушундай аз картайып калды, үйдө калды деп өздөрүнүн атасынын улуу экендигини баяндаганда Юсуф алейхиссалам сурады. Эмнеге аксакалды жалгыз таштап аттыңар депчи. Ошондой улуу инсан болсо, эмнеге жакшы карабай таштап аттыңар деди эле. Же ала келбедиңерби? Атаңарга дагы бир төөгө жүк бермекмин десе, жок, келе албайт. Картайып калган деди эле. Эмнеге алып анда эмесе жалгыз таштадыңар десе айтты да, жанында дагы бир тууганыбыз бар. 11-чиси. Ошол карап калды. Ал эми дагы бир тууганыбыз болгон, ал жок болуп кеткен дейт да. Юсуф алейхиссаламдын өзүнө аны жок болуп кеткен деп айтып атат да. Канчалык оор, Бирок Юсуф алейхиссалам не деп атат? Ошол Юсуф алейхиссалам экендигини, бир тууган экендигини билдирбестен андан бир нерсени сурады. Эмне үчүн атаңар ошону алып калды, силерди эмес? Неге ошол баласын тандады десе, ал баласыны жакшы көрөт деп айтты да. Ал баласыны жакшы көрөт деп айтты. Демек ошондо эмне болду? Караңыздар, картайган мезгилде, улгайган мезгилде ата эне жакшы мамиле кылган, сүйгөн баласынын жанына кетип калат. Кайсы баласынын колунда ата энеси картайган мезгилде болсо, билиңиз, ошол бала ата энесине жакшы кызмат кылып атыптыр да. Мындай деген түшүнүктөн алысыраак бололук. Бул эң кичинеси караш керек деп. Жок, эң бактылуусу карайт. Эң кичинеси эмес, эң бактылуусу карайт. Эмне үчүн? Улгайган ата энесине кызмат кыла турган болсо, Аллах разы болуп жаннатка кирет. Эгер ата энеңиз сиздин колуңузга келгенден качып жатса, сиздин үйүңүздө турбай жатса, билиңиз, сиздин кызматыңызда кемчилдигиңиз бар экен. Биздин чөйрөбүздө, биздин доорубузда не болот? Келини жакшы кызмат кылбашы мүмкүн. Сиз жакшы көңүл бура албашыңыз мүмкүн. Ошол үчүн кайсы баласы жакшы көңүл бурса, кайсы келини жакшы кызмат кылса, ошого кетип калат. Сиз аны сырттан жамандасаңыз дале, аларды жакшы көрө берет да. Ошол үчүн айтты, силер карагыла өтө акылдуу адам экенсиңер. Өтө хикматтуу адам экенсиңер. Даанышман жигиттер экенсиңер. Мактап атат бир туугандарынчы. Кул кылып сатып жүргөн бир туугандарын не деп атат? Алардын хидаяты үчүн, алардын тобосу, оңдолуусу үчүн аларды мактап атат да. Силер жакшы акылдуу адам экенсиңер. Эми элестетип көргүлө, силерден дагы жакшы баласы бар экен атаңардын. Ошол баланы алып келгиле. Мен аны көргүм келип калды. Аны жакшы көрүп калдым деди. Ал 11-чиси Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир тууганы эле. Якуб алейхиссалату вассаламдын 12 уулу бар. 2 уулу бир аялдан болуп 6 жубайы болгон да. 6 жубайынан 2ден уулу эле. Юсуф алейхиссалам менен Биньямин ошол үйдө калганы экөөсү бир ападан эле. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалату вассалам айтты: "Ал бир тууганыңар демек акылдуу бала экен. Ал өтө фазилеттүү, артык кадырбартуу бала экен. Мен ошону көргүм келип калды. Мен аны алыстан угуп жакшы көрүп калдым" деди. Ошондо не кылды?
وَلَمَّ جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِ بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. Алардын жүктөрүнү дайындап, жүктөрүн салгандан кийин айтты Юсуф алейхиссалам, атаңардан силердин дагы бир тууганыңар бар экен го, ошону алып келгиле деп айтты дейт. Бир туугандары суранышты да, бизге ар бирге бирден төгө жүк будайтанды салып берди эле. Айтты, атабызга да бирөөдү бериңиз. Бир тууганыбыз бар, ага да бирөөдү бериңиз, 12-ни бериңиз dedi. Макул деп 12-ни берди. Андан кийин айтты: "Ала тарауна анни уфил кейла." Карабайсыңарбы? Мен өтө жакшы кылып толтуруп жүк салып бердим. "Ва ана хайрул мунзилин." Мен эң жакшы конок кылуучулардан деп. Аябай сонун конок кылды. Бирок Юсуф алейхисаламды эч тааныбадылар. Эми не кылды Юсуф алейхисалам? "Фа ин лам таатуни бихи." Эгерде жанагы бир тууганыңарды алып келбесеңер, "Фала кейла лакум инди." Кийинки жолу келгениңерде силерге бербеймин dedi. "Вала тaqrabun." Жакындабай эле койгула мага dedi. Юсуф алейхиссалату вассаламдын максаты эмне? Бир туугандарын катасын билдирип, туура жолго салып оңдоп коюш. Бирок ошону тууру эле барып, сен оңдол, ката кылып атасың десе оңдолбойт экен да. Аллах бир адамды туура жолго салышты кааласа, ага бир аз акыл берип, туура менен катаны айырмалай алат экен. Кээ бир адамдарды Аллах Таала кыйнап туруп алып келет экен. Уяткарып туруп. Кээ бир адамдар ошондо да келбей калса бактысыз болот экен да. Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир туугандарын Аллах Таала не кылды? Кыйнап туруп алып келе турган болду да. Ачарчылык кылды, алдын алып келди. Юсуф алейхиссалату вассалам ошончолук жамандык кылгандарына кайра жакшылык кылды. Максаты не кылып атат? Алар өзү Юсуф алейхиссалам экенин билгизбестен, аларга сүйлөбөстөн, көңүл бурбастан, куду жат адамдай мамиле кылып жатат. Не үчүн? Себеби Юсуф алейхиссалам алардын хидаятын максат кылып атат да. Бирок Юсуф алейхиссалам жакшы мамилесинен, жакшы кулк мүнөзүнөн алыс кеткен жок да. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир туугандары дагы, атасынын туугандары, пайгамбар салламдын туугандары дагы эмне кылды? Пайгамбар алейхиссаламга каршы чыкты. Кээ бири жардам берди. Кээ бири каршы чыгып, кийин акырында барып уят болгондугунан анан эмне кылды? Аргасыздан уят болгондон кийин акыйкатты түшүнүп хидаятка келди. Бирок билип туруп ката кылгандар хидаятка келбей ошондон ары кете беришти. Абу Лахаб кетти, Абу Жахил кетти. Ошондой не болду? Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир туугандарында Аллах Таала не кылды? Ачарчылык менен кыйнай баштады. Юсуф алейхиссалату вассалам бардыгына салып жүктөрүн дайындагандан кийин айтты: "Мен аябай жакшы конок кылам, көрдүңөрбү?" Не кылды? Аларга дагы үмүт берди. Келгиле, мен жакшы адаммын дегендичи. Бирок экинчи коркутуп да койду. Эгер алып келбесеңер, анда силерге бербеймин депчи. Анан баякылар не деди? Биз эптеп атабыздан аны алып келебиз. Кандай бир жолдор менен болсо дагы биз аны алып келебиз. Ва инна лафаилун. Биз албетте сөзсүз алып келебиз аны деп кетишти да. Ушул жерде бир сөз колдонду. Нуравиду ануху деген сөз айтып атат да. Бул атабыздан суранып алып келебиз деген жок да. Кандайдыр бир айласын таап болсо да алып келебиз деди да. Ошентип эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассалам аларды кайра узатты. Узатып жаткан учурунда кызматчыларга айтты: "Булар алып келген дирхам динарлары, баягы акча, ошол убактагы акча, алтын күмүштөрүнү кайра куржундарына салып койгула" деди. Неге десе, үйлөрүнө барып ачып көргөндөн кийин бул ушундай берешен жакшы адам экен. Бизге сатып будайларды берип, тамакты берип, жана дагы биздин акчабызды кайра ордуна коюп салып коюптур. Эми кайра барып келелик деп, кийинки жолу келгенге дагы жол ачып койду да. Ошондо эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга бир туугандары биринчи жолу келгенде эмне кылды? Юсуф алейхиссалам өзүнү таанытпай койду. Андан кийин Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир тууганы Биньямин атасын карап калган. Чындап эле Юсуф алейхиссаламдан кийинге акылдуу жана өтө атасына жакшы кылган, жакшы мамиле кылат эле. Ошондон урматтуу бир туугандар, кайсы бирөөбүздүн ата-энебиз тирүү болсо, аларга кызмат кылганга аракет кылалык. Албетте сиздин үйүңүздө болсо аябай жакшы, бирок сиздин үйүңүзгө барбай, жок мен өзүмдүн үйүмдө болом, тиги жерде болом десе, бат-бат барып кабар алып, кызмат кылып батасын алып калалы. Себеби ата-эненин батасы не кылат? Инсанды бактылуу кылат. Эгер ата-энеси наразы боло турган болсо, инсан бактысыз болуп калат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир сахаба кайтыш болуп жатканда келме айттырса айта албай койду да. Ошондо пайгамбар алейхиссалам апасыга барып айтты:
балаң келме айта албай жатат, сен наразы экенсиң. Эгер сен разы болсоң, балаң келме айтат, жаннатка кетет. Эгер сен наразы бойдон кала турган болсоң, балаң келме айта албай, азыр дозокко кетет деген апасы разымын деген да. Ошол үчүн ата эненин разылыгы бул бизди бактылуу кыла турган амалдардан, наразы болуп кала турган болсо Алла сактасын, бизге көп кыйынчылык келип калат. Алла баарыбызга ата энебизге жакшы кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берсин.